Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева болуп бир 3 айдай группада иштештик окшойт, жумушчу топточу. Бирок албетте бул көп өзгөрүүлөр болгондуктан эми баарын талкуулаганга, катышканга деле үлгүргөн жокпуз. Кээ бир маселелерге катыша алдык, кээ бир маселелерге катыша албадык. Анан могул биздин коллегалар айтып кеткендей, турак жайга кошумча нарк салыгын менин оюмча кошпош керек. Анткени азыр статистиканы алсак деле Кыргызстанда жылына бир 150 миң баладай төрөлөт да. Ошонун бир 70% эле үйлөнсө, анда демек 50 миң пара пайда болот да. 50 миң үй куруш керек да Кыргызстанга жыл сайын. Ушул мындай айтканда азыркы жаштардын муктаждыгын чечиш үчүн үй боюнчачы. А биз кошумча наркты салгын кошсок, кааласак да каалабасак дагы сиз бу жерде далилдерди келтирип атасыз. Арматура мынча сомго кымбаттады, цемент мынча сомго. Биз баары ошонун үстүнө дагы 12% салык кошуп коюп атпайбызбы? То есть 1000 сомдук квартира мындай айтканда 1120 сом болуп калат. $500 квартира $560 болуп калат. Мен оюмча буга эрте да. Бир келерки 5-10 жылда бизде Кыргызстан саны өсүп аткан кезде биз бул үй муктаждыгын үлгүрбөй атабыз. Бул маселени чечкенге. Ошон үчүн мен ойлойм, биз коллегалар менен сунуштарды берсек, бул кошумча нарк салыкты киргизген эрте деп ойлойм да.